Ташкентте сойкулардын сүрөттөрүн ачык жарыялап башташты. Өзбекстандын Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы сойкулук менен алектенип жүргөн учурда кармалган кыз-келиндердин сүрөттөрүн ачык жарыялап баштады. Милиция кызматкерлери 20-январда Алтын балык Золотая рыбка саунасынын текшерүүгө алышкан. Анын жүрүшүндө 19 жаштан 25 жашка чейинки 3 кыз аталган жерде сойкулук менен алектенип жүргөнү белгилүү болгонун ведомствонун расмий сайты жарыялады. Бул факт боюнча саунанын жетекчиси 1983-жылы туулган аялга жана сойку кыздарга карата административдик протокол түзүлдү. Каналга каттала кетиңиздер, акыркы жаңылыктар менен таанышып турасыздар.